Салам достор, сиздер менен Аралаш Лайв YouTube каналы. Аты жөнүм Автандилов Уларбек. Азыр биз шаар тургундарын ар кандай кызыктуу аралаш суроолорду бермекчибиз. Кандай реакцияда жооп берерин чогуу көрөлү. Биз менен бирге болуңуздар. Исхак Разаков кандай сүрөттөрдү тарткан? Билбейм, сүрөттөр кой эне. Ал деген эң жакшы сүрөттөр тарткан болуш керек. Кыргызстанга бир мындай керектүү жаныбарларды эмес, модай бактарактарды, токойлорду тарткан. Исхак Разаков кандай сүрөттөрдү тарткан? Ошонун точносын билбейт экенбиз, Кеткенмин. Билбейм. Исхак Разаков. Я не знаю. Пейзаж тарткан башка. Исхак Разаковдун сүрөт тартаарын кийинчерээк эле билип атабыз да. 30 февралда мусулмандардын кайсы майрамы майрамдалат? 30 февралда. Туулган күнү болуш керек. Кимдин туулган күнү? Иса пайгамбардын да. Бизде мындай мартта жыл ажыратуу дегендей ошолордук эми ошондой майрам болот. Курбан айт. Жок, 30 февраль бизге жаңы жыл келе атат да. Крестьяндардын майрамы болуш керек. Орто Азия боюнча аянты чоң кайсыл мамлекет? Орто Азия Россияда. Кыргызстан болуш керек. Америка. 2+2 бөлүнгөн 2 канча болот? 2+2 0. Азыр 2 болса 4 кайра 2 бөлсө 2 болуп атпайбы? Дагы суроо болсун. 2+2 бөлүнгөн 2? 2+2. 2+2 2 болот. Бөлүнгөн 2 1 0 болот. 2. 4. 2 кошкон 2 бөлгөн 2. 2. Кыргызстанда эң чоң аянты боюнча кайсыл область? аянт боюнчабы? Ош областы. Ош область. Жалал абад болуш керек. Жалал область. Ош. Исхак Разаков кандай сүрөттөрдү тарткан? Разаков сүрөтчү эмес. Разаков сүрөт тарткан эмес. Ал биз сүрөт тарткан эмес, ал патриот киши болчу. Исхак Разаков сүрөтчү эмес болчу. Ал сүрөтчү эмес. 30 февраль жок да. Жок. 30 февраль жок да. 30 февраль деген күнү жок. 30 февралден жок да, 28-де. Орто Азияда Казакстан. Казакстан. Казакстан эмеспи? Казакстан. Казакстан туптуура айттыңыз. Урматтуу достор, сиздер менен аралаш суроолор долбоору болду. Өзүңүздөр көргөндөй эле шаар тургундарына ар кандай кызыктуу аралаш суроолорду бердик. Албетте видеону көрүп бүткөндөн кийин комментарий жана биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Эскертчү нерсе, бүгүнкү чыгарыш биздин алгачкы чыгарыш болуп эсептелет. Андыктан ар бир критикаларды биз кабыл алабыз. Сиздер менен Автандилов Уларбек болду. Чоң рахмат.